Шарипа Масиркулова баласы келини 5 небереси менен контейнерде күн кечирип жашап келишти. Эми минтип жаңы курулуштун бүткөрлүү пайдаланууга берилишине кубанычтары чексиз. Курулуш толук бүттү. Терезе полдорду жууп тазалап, төшөнчү орун керектүү буюмдарды алып кирип жайгаштырып алды. Вагонда жашап аттык. Вагонда ошо бутылктан вагонго бердилер, ошо жерде жашап, эми мынтип үйлөрдү салып, даңыратып сүйүнүп отурабыз. 2021 жылы 21 июлда селге сепетинен 40 турак жайды суу басып, жараксыз абалга кептелген. 8 турак үй жашоого мүмкүн эместигинен улам бүгүнкү күнгө чейин тургундар өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан баш баанекке берилген вагондордо жашап келишти. 1948 жылы эски корпустагы 8 үй бүлөнү көчүрүү зарылдыгы үчүн республикалык бюджеттен 5 миллион 670 миң сом акча каражаты жана Жалал Абад облусу боюнча мамлекеттик ишканалардын бир күндүк айлык акысы которулган. Жалпы 8 үйдүн курулушуна 13 миллион сом акча каражаты сарпталды. 500дөн ашык үйлөргө суу кирип, ошонун 41 жараксыз деп табылып, мамлекет тарабынан ошол учурда 150 миң сомдон анда компенсация катары жардам берилген. Бирок ошолордун ичинен ушул бир корпус 8 үй бүлө ушул корпуска киргенге мүмкүнчүлүк жок болгондуктан булар өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан берилген контейнерлерде жашап келишкен. Өздөрүнүн үй салып чыкканга мүмкүнчүлүк жок болгондуктан быйыл ошолорго корпусту калыбына келтирүү боюнча акча бөлүнүп, бирок ал корпусту кайра сел коркунучунда, сел нугуна жайгашкандыктан аларга өзүнчө участок берип, ошол өзүнүн ар биринин өзүнүн үйү болсун деген тапшырма болгондуктан 35 гектар жер аянты трансформацияга берилген. Учурда министрлер кабинетинде каралууда. Кагаз иштеринин долбоорунда жалпы 296 кожолукка турак жай берилет. Архитектуралык башкы долбоордо жаңы түптөлүп жаткан айылда мектеп, балдар бакчасы, оорукана камтылган. Азырынча алгач эң оор шарттагы тургундарды жайгаштыруу зарылдыгы жаралган. Бүгүнкү күндө жалпы трансформацияга былтыркы 21 жылы селден кийин даярдалган документ бул 35 гектарга даярдалган. Анын 30 гектары турак жайларга, 5 гектар соц объектке. Себеби былтыр ушул катуу сел келгенде биздин соц объекттер бул больница, бала бакча баардыгы суу астында калып жараксыз болуп калган. Андан кийин ошол өкмөттөн келген комиссия тез аранын ичинде буну коопсуз жерге чыгаргыла деген. Ошондуктан биз буну 21 жылы күз айынан баштап документти даярдаганбыз. Азыр ошол 35 гектардын ичинде мына азыр 8 турак жайы курулуп атат. Бул ошол былтыр келген селден кийин быйыл дагы сел келген үчүн ошол корпустун жашоочуларын ушул трансформацияга даярдаган жерибизден азыр 8 турак жайга 8 сотуктан жер белинип, мына турак жайлар бүттү. Буюрса ушу менен кошо азыр 35 гектарды да толук трансформациясы бүтсө, ошо муктаж болгон селден жабыркаган адамдарга беребиз. Бул жалпы 296 турак жайдын ээси болот. Ал эми 5 гектар жер бул соц объектке калат. Тунугайга келиңиз. 3-чү турак жай Масиркулов Акылбек. Бүгүн жаңы конуштун ачкычы тапшырылды. 8 үй бүлөнүн жакын туугандары, айылдаштары менен кубанычтары чексиз. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү тургундарга үйгө керектелүүчү буюмдарды белекке берди.